Урматтуу айымдар, курбулар, мекендештер. Мындан 100 жыл мурда ушундай март күндөрү 1925 жылдын 5-8 мартында 105 делегат катышкан дыйкан, батрак, крестьян аялдардын биринчи съезди чакырылган эмеспи. Ал жаңы гана уюшулган Кара Кыргыз автономиялуу облусу үчүн олуттуу окуя эле. Съездин делегаттарынын арасында эски тартипти өзгөрүүгө алгачкылардан катарында бел байлаган Турсун Осмонова, Кайып Үмүталиева, Зулейка Жетигенова, Турсун Бичелова, Мария Шевченко-Колосова, Галия Ибрагимова жана башка бир далай активисттер бар болчу. Алардын көбүнүн ысымы бүгүн унутулуп калды. Ошондуктан азыркы активисттердин аялдар кыймылынын 100 жылдыгына 100 аялдын тарыхы медиа акциясын уюштуруу боюнча демилгесин өтө маанилүү деп эсептеймин. Биздин өлкөнүн өнүгүшүнө аялдардын кошкон салымын көрүнүктүү кылып, көзгө даана көрсөтүүгө, ал аялдардын элесин тарыхта сактап калууга мындай демилгелердин орду чоң. Бизге өткөн замандагы акыбалды элестетүү кыйын. Азыркы Кыргыз Республикасынын айымдагы аялдарды бошотуу социалисттик теңчиликтин жалпы саясатын жүргүзүүнүн нугунда гана турмушка ашмак. Анткени аялдар маселеси эмгекчилерди эксплуатациялоо жөнүндөгү марксисттик идеянын бир бөлүгү катары каралган. 1920-30 жылдары Орто Азияда аялдардын коомдук абалын өзгөртүүгө багытталган хужум, чабуул өнүктүгү өткөрүлгөн. Ошондо теңчилик жана өзгөрүү үчүн күрөшкөн жүздөгөн аялдардын өмүрү кыйылды. Алардын ичинен элдин эсинде Уркуя Салиеванын кайгылуу тагдыры эле калды. Эгер а кезде бүт коомдо кеңири өзгөрүүлөр жүргүзүлбөгөндө, аялдардын жана эркектердин теңчилиги тууралуу сөз кыла алмак эмеспиз. Мунун баары аялдардай сыяктуу эле эзүүгө кабылган эркектер, социалдык аялуу топтор менен да жүргүзүлгөн иш аракеттердин натыйжасы болуп саналат. 1925 жылы аялдарды эркине каршы күйөөгө чыгууга мажбурлагандыгы, калың төлөгөндүгү, көп аялдуулук үчүн кылмыш жоопкерчилиги жана нике жашын аныктоо тууралуу Кара Кыргыз автоном облусунун революциялык комитетинин токтому жарыяланган. Өткөн 100 жыл ичинде биз эбегейсиз өзгөрүүлөргө күбө өттүк. Бирок азыр да 100 жылдан кийин бир топ көйгөйлөр аялдар үчүн актуалдуу бойдон калууда. Мен теңчилик үчүн күрөштү эч качан токтотпоо керектигин азыр өзүм Ооганстан боюнча Бириккен Улуттар уюмунун миссиясын башкарып, эмгектенип жатканда ушул өлкөнүн мисалынан көрүп турам. Чынында Ооганстандагы аялдар менен кыздардын бир гана аба жутканга укугу бар деген ойго келип калам. Андан башканын баарына тыюу салынган. Соңку 3 жылдын ичинде Талибан өкмөтү шариятка жүйөлөп 50дөн ашкан жарлык чыгарды. Анын ичинде кыздарга 6-класста аяктагандан кийин билим алууга, университеттерге жана жогорку окуу жайларда окууга бөгөт коюлган. Аялдарга жана кыздарга парктарга, спорттук залдарга, асыресе мончого барууга уруксат жок. 30 километрден алыс жерге коштоочусу жок барууга болбойт аялдарга. Мамлекеттик кызматтарда, улуттук жана эл аралык бейөкмөт уюмдарда иштөөгө жол жабык. Хиджаб кийүүнүн эрежесин сактоонун башкы жана мыкты түрү бул себепсиз үйдөн чыкпоо деп өкүнүп аялдар айтып калат.
өлkөнүн жарым эли камалып үйдө отурат. Ушундай учурду элестетип көргүлөчү бизде. Бирок тилегибизге карата биздин өлкөнүн аялдары жашоонун бардык чөйрөсүндө илимге, искусствого, саясатка, экономикага, билим берүүгө жана медицинага баа жеткис салымдарын кошуп келген жана кошуп жатышат. Бүгүнкү милдетибиз бул жетишкендиктерди андан ары өнүктүрүү. Ар бир аял өзүн корголгон, кадыр барктуу жана эркин сезе турган коомду түзүү. Бир нерсени эстеп жүрөлү. Консервативдүү жана зомбулуктуу практикага кайтуу бир паста абдан тез жүрүшү мүмкүн. Теңчилик бул кыймыл аракет. Ал өзүнөн өзү келбейт. Ал ар бирибиздин аракетибизден жана чогуу жүргүзгөн ишмердигибизден жаралат. Бул биз баарыбыз, эркектер менен аялдар, мамлекеттик түзүмдөр менен жарандык коом бирге басчу орток жол. Бул күн аял затына карата тилектештиктин, колдоонун жана урматтоонун маанилүүлүгүн эске салган күн болсун. Майрамыңыздар менен, кымбаттуу эже сиңдилер.